Бул көрсөтүү айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана мыйзамдуулукка чакырат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда жылына миңдеген жол кырсыгы катталып, андан мерт кеткен жарандардын саны акыркы 6 айда эле 306га жеткен. Кырсыкты алдын алууга жана болтурбоого өз салымыңызды кошуңуз. Өзүңүзгө сак, эрежеге так болуңуз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүнүн бул жолку чыгарылышы Жалал Абад шаарында болду. Биз жол тескөөчүлөр менен биргеликте шаардын борбордук көчөлөрүндө түнкүсүн рейд жүргүзүп, төмөнкүдөй окуяларга күбө болдук. Жалал Абадта биринчи эле окуя болуп 102ге чакыруу түшүп, борбордук көчөлөрдүн бириндеги дүкөндө сатуучу менен кардардын ортосунда чыр чыккан. Биз чыгармачыл топ менен барган кезде сатуучу болгон окуяны айтып берди. Sen çakmıyor boş. Ne olsundurdun ucunda? Sonuçta burası o şok attı. Nerede sonra bazen nerede on çatısı giriyor, hızlı çığ, diye sodalar var nerede. Bucağı kıldı ucunda. Ben buzağımı şunu şerikte. Şerikte sark etti. Ketti de. Düzek müzik yapıyor ya. Düzekli çalkar. Aldar çalkar. Ne? Yolda çalkar. Yolda var ama şu şu. Akın. Bu bizim akın bu. Abi dostlar akın. Hızlı koy. Şu. Can. Akın. Hızlı oldu ya. O şunda bak. O sen koyma. Ne kıldın? Şöyle şu. Baksana şu aç şuraya dön. Ya Allah benden çok var ama. Çok önemli mi? Doğru, çok önemli. Bak, o değil mi o da? Çocuk al, şunu şuradan ya. Çocuk al, şunu şuraya, şunu bol, sesi bol olsun. İşte. Ne kadar? Bol, şöyle. Ha, televizyon ya. Sen de bak, niye de? Kim bu? Oran ne? Ne çok oldu. Bizde çok olsun ya. O çok oldu. Ular birinci taksimen gelişken ekan da. Taksimen gelişip mağa girip içip oturuş içti. Menikin төлөөсүнөн чыгып нерде турушту. Мен сурадым. Акчага төлөөсүн өйрөсөм, "А, нерде турабыз?" dedi. Отуруп аркасына чыктым. Аркасына чыгып барып карап байлапсам, таксиникинен бербей турушту. А мен меникин бергиле деп коюп, анысынан бузуна кылып чогултуп алып алдым мен. Анан таксилер 15 шакты такси келип алар менен урушуп болуп турушту нерде. Анан бүтүрүшүп кайра келишип, менден ичип неме болуп турушуп, ошо нерде мас болуп калып, жыгып түшүп сындырды да. Анан нерде 15 шаксы кирип алып, ызычуу болуп, мен содага алып алган менен, анан силерге чалдым. Сатуучунун арыздоосу жок болгонуна байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кое берилди. Андан ары биз жумушубузду алды карай уланттык. Жол тескөөчүлөрү менен бирге жүргүзгөн рейдибиз түнкүсүн спирттик ичимдигин ичип алып жана тийиштүү документтери жок унаа башкарып бараткан айдоочуларга багытталды. Aydoşun. Az unuttuk koyduk da. Bundan sonra ne yapıyoruz? Onu unuttuk koyduk. Biraz kalkıp. Biraz kalkıp. Şaşla para koymuş, bir gün vardır. Şaşpay arayız. Atan kadar şalva bizde. Atan kalkıp. Жол тескөөчүлөрү Lexus унаасын токтоткон кезде унааны башкарган айдоочуда айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Инспекторлор унааны убактылуу айып корууга алып жөнөштү. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарганга мыйзам жол бербейт. Otur. Тийиштүү чаралар көрүлүп, мыйзам негизинде протоколдор толтурулду.
Аз нарушение менеп жазасың, правасы қалып кеткендер жазасың ады. Шаштырыш түрде үйіне ұмытып қалып тұр деген, Башқа нарушение жоқ. Обычно біресен проблеманы тоқтатыш керек, тұрмыз обгондо или поворот не туда, не сюда болғанда. Роли подряд кандай. Мен начальник ертең саат 8-де келеді. Келет. Ертең 8-де болады, да? Келет. Жапчас. Барым жоқ па? Машина içinde mi? Балон. Лишний балон. Balondur бар. Бар. Екі балон бар içinde. Екі ушунда 6 екен да. Жоқ, арқасында запасканың үстіне дағы бір балон қойылдаған міне. Кеше мен өзім күттім міне. Қазір қарап мына. Içinde de aldı. İçinde. Ушунда общий 6 балон болып қалды. Төрті қайсы? монитор бар бирөө. Монитоны бар. Жапайлы. Улица бар. Улица чапқындық. Чапкындык, а? Улица чапқындық. Чапкындык канча маңдары? Номер жоқ. Номер жоқ, а? Канча жылқысыз? 1985. Толық айтып қойсаңыз. 1985-03-06, 3-ші ел. 5-ші. Фамилияңыз қандай? Абдуразаков. Toyota үлгүсүндөгү унааны токтоткон кезде ойдо жок окуя болду. Эки инспектор токтоткон учурда токтобой жада калса, инспекторду сүзүп кете жаздады. Артынан көзөмөл жүргүзүп барган инспектор из жашырууга аракеттенген айдоочунун кармап, мыйзам негизинде тийиштүү чаралар көрүлүптүр. Рейдибиздин жүрүшүндө Дэу Nexia унаасы мандем жараткандыгы үчүн токтотулду. Унааны токтоткон кезде тийиштүү документтери жок болуп чыккандыгына байланыштуу унааны айып короого киргизмей болду. Айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарган бул айдоочуга административдик протоколдор түзүлүп, бул айдоочу кое берилди. Эгерде сиз кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болуп, жеринде видео тасмага тартып алган болсоңуз, анда төмөндөгү номер аркылуу бизге кайрылсаңыздар болот. Тийиштүү мекемелер менен биргеликте келип түшкөн көйгөй маселелерге өз убагында чара көрүүлөрүн айтып кетмекчибиз. Мына ушуну менен рейд программасынын кезектеги чыгарылышы өз соңуна чыкты. Эрежеге так, өзүңүздөргө сак болуңуздар деп коштошобуз.